Жалал Абад шаарынын аймагында түнкүсүн жүргөн өспүрүмдөр көзөмөлгө алынууда. Калаанын вице-мэри Руслан Алтымышевдин тийиштүү кызматкерлердин катышуусунда түнкү өспүрүм аталышында рейд жүргүзүлдү. 85-мыйзамга ылайык 18 жашка чейинки балдар түндө саат 10дон кийин чоңдордун поштосуз жүрбөш керек. Жана мындай мейманканаларда дагы келип жатпаш керек. Отельдердин поштосу жок, же чоңдордун поштосу. Турмуштук оор кырдаалдарга кабылган, билим алууга тартылбаган, көчөдө тилемчилик кылып жүргөн балдарды аныктоо аракети көрүлдү. Түнкү саат 10дон кийин чоң адамдардын коштоосу жок. Көчөдө, мейманканаларда, кафе, ресторандарда, компьютердик жана интернет клубтарында жүргөн жаш өспүрүмдөр текшерилди. Рейд учурунда 6 өспүрүм аныкталып, ата-энелерине эскертүүлөр берилди. Şu ballar çıkarmayımız. Keçkürün endi ozgina qaramay qopmiz, chiqib ketibdi. Boshqa takrorlanmaydi, yaxshiroq qaraymiz. Мыйзамга ылайык түнкү саат 10дон кийин жашы жете элек балдар чоң адамдардын коштоосу жок. Көчөдө жүрүүсүнө тыюу салынат. Рейд жүргүзүү менен өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатталган. 5 эркек бала, 1 кыз бала аныкталды. Булар боюнча ата-энелери чакыртылып, Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнө чакыртылып, түшүнүк каттары алынып, өздүктөрү аныкталган айына ата-энелерине эскертүү берилип, ата-энелердин карамагына өткөрүлүп берилди. Өткөн аптада балдар укугун коргоо, эмгекке тартууга бөгөт коюу үчүн да бир катар рейдтер жүргүзүлгөн. Тыюу салынган эскертүүлөргө карабастан, мыйзам бузууга жол берген тараптардын жоопкерчилиги каралат. Мындай текшерүүлөр алдыда дагы улантылат. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.